Жүрөгүңүздү сактаңыз. Бүгүнкү теманы жөн жеринен мындай атаган жокпуз, урматтуу телекөрүүчү. Анткени Кыргызстанда орточо эсеп менен жыл сайын жүрөк илдетинен каза тапкан бейтаптардын жарандарынын саны 18 миңге чамалайт. Бул албетте өкүнүчтүү. Негизи эле статистикалык маалыматтарга алып карап көрө турган болсок, ушул көп кездешкен жана андан каза тапкан оорулардын сап башында жүрөк кан тамыр оорулары турат. Бүгүн биз ушул кардиология маселесине кененирээк көңүл буралы деп турабыз. Саламатсызбы? Студияга биз академик Мирахимов атындагы Улуттук кардиология жана терапия борборунун директору профессор Талант Сооронбаевди чакырдык. Талант Маратбекович, дагы бир жолу арыбаңыз. Абдан маанилүү маселе. Бүгүнкү темабыз себеби дегенде жүрөк бул жападан жалгыз адамдын өмүрүн сактап турган, адамга өмүр берип турган жана адамдын жүрөгү согуп турса, демек адам жашап турган негизги орган. Кардиологиянын азыркы күндөгү абалы деги эле жүрөк оорулары боюнча Кыргызстан мындай бир алдыңкы 10 өлкөгө кирет деп да буга чейин маалыматтар көп айтылып келгенде, бүгүнкү күндө абал кандай болуп атат? Эми тилекке каршы бизде Кыргызстанда чын эле ушул жүрөк оорулар мындай көңүл бура турган чоң көйгөй десем, мен ойлойм жаңылышпайм. Анткени силер айтып кеттиңер, 18 миң адам жыл сайын баягы өлүмгө учурайт депчи. Бирок бул дагы чын. Эгерде процентин алсак, 52,3% жалпы өлүмгө учураган адамдардын ичинен жарымысынан көбү бул жүрөк оорудан көз жумган адамдар да. Ошон үчүн бул маселени чечиш керек да. Чечиш керек. Анткени эмне үчүн көп жылдан бери адамдар көз жумуп атат? Жүрөк оорусу биринчиден ооруган адамдардын саны көбөйүп баратат. Мындай жакшы көзөмөлгө алынбай атат да. Экинчиден оор акыбалда болуп, анан айрыкча мына тез жардамга муктаж болуп, анан ооруканаларга барып, керектүү, сапаттуу жардамды убагында ала албай, оор акыбалга туш келип, анан арасынан көз жумгандар да өтүшүп кеткенде кайрылгандар, кеч кайрылгандар болот. Эми ал ар кандай себептери, өтүшүп кеткендери бар. Жүрөк ооруларынын өзгөчөлүгү, бул оорулар мындай жакшы адам жакшы жүрүп эле, анан бир заматта тез мындай курч акыбалы начарлап, мисалы жанагы острый инфаркт деп коебуз. Ошол острый инфаркт миокарда деп, ошондо адам жакшынакай жүрүп туруп эле бир себептерден акыбалы бат начарлап, анан бир кээде минуталардын ичинде көз жумат да, ушундай оор акыбалга туш келип, анан жүрөгү токтоп калат да. Ошон үчүн көңүл буруш керек. Сөзсүз түрдө анан мен учурдан пайдаланып, ушу биздин маекти баштайын дегем 8 ошол жүрөк оорусунан алыс болуш үчүн, жүрөк алдын алуу үчүн көрсөтмөлөр. Алдын алыш үчүн, жакшы көзөмөлгө алыш үчүн ар бир жаран өзүнө эске ала жүрүп, өзүнүн жүрөгүн сактаса болот да. Биринчиден өтө маанилүү бул тамеки чекпеш керек да. Тамеки бул жүрөк ооруларынын жана башка оорулардын эң чоң биринчи душманы деп койсок болот, себеби десек болот. Экинчиден туура тамактануу да. Бизде баягы тилекке каршы тамакты көп мындай маани бербейбиз, туура тамактанууга, анан тамакты көп ичкен адамдар да көп да. Талант Маратбекович, ушул экинчи пунктка кененирээк токтолсоңуз, себеби дегенде туура тамактануу деген дарыгердин көрсөтмөсү, өзгөчө ушул сиздин көрсөтмөңүз боюнча эмнени өзүнө камтыйт? Эми жүрөк ооруларына токтолсок, мисалы бул жанагы майлар да. Холестерин да, мындайча айтканда. Холестерин бул ошол жанагы жүрөк ооруларынын, кан тамыр ооруларынын негизги бир немеси да, себеби. Анткени май базат деп койсок болот. Ошол холестерин бул мындай да, май да, мындайча айтканда. Ошо кан тамырларынын ичин май базып, бүтөлүп калып, анан ошол көп көйгөйгө алып келет. Ошол эле жана инфаркт миокарда деген оорусуначы. Ошон үчүн жанагындай животный жыры деп коебуз, эми баягы малдын майы деп койсок болобу, ошол май. Андан тышкары баягы углевод деп коебуз, углевод. Ал жанагы адамды мындай кантын көтөрүп деңгээлин, канттагы канттын деңгээлин көтөрүп, анан адамды мындай салмагын көбөйткөнгө абдан катуу таасирин тийгизет да, углеводдор. Анан мисалы жана кан басымы көтөрүлгөн адамдар тузду көбүрөөк мындай тамакка колдонгондор. Эгерде тузду көбүрөөк колдонсо дагы, бул дагы ошол кан басымы көтөрүлгөн жана артериальный гипертензия деп коебуз, ошондой ооруга алып келет да. Демек, биз туура тамактанышыбыз керек. Ошонун баардыгын эске алып, эми ар бир адам эгерде аракет кылса, туура тамактанганга,
менин оюмча жүрөк ооруларынын саны бул далилдер бар да, бир топ азаят, адамда өмүрү узагыраак болот да. Үчүнчү бул кыймыл аракет да. Ар бир жаран сөзсүз түрдө баягы кыймыл аракет жасаш керек, күнүгө базыш керек, чуркаш керек. Ар кандай кыймыл бул ден соолукка өтө жакшы пайдасын тийгизет. Андан тышкары ар бир жаран өзүнүн салмагын билиш керек. Индекс массы тела деп коебуз. Ошону көзөмөлгө алып мындай толбогонго аракет кылыш керек. Анткени толук адамдарда ошол эле кант диабети, жүрөк оорулар, бунун баардыгы бирине бири байланышта, инфекциялык эмес оорулар деп коебуз. Анан кан басымын ар бир адам билиш керек. Ар бир жаран кан басымын өлчөп, ар бир үй бүлөдө ошол кан басымын өлчөй турган аппарат болуш керек. Ошону колдоно турган үйдө адамдар, билген адамдар болуш керек. Анан ар бир үй бүлөдө айрыкча чоң кишилер, жашы өйдө болгон адамдар, 40тан ашты мисалы, бирок жаш адамдарда деле кан басымы көтөрүлөт. Алар ошо кан басымын билиш керек. Анан ар бир адам өзүнүн канттагы кантынын деңгээлин билиш керек да. Андан тышкары жана мен айттым го, холестерин. Холестеринди да билиш керек. Бул 7-чи параметр. Анан кийин уйку жакшы болуш керек да. Эгерде ушул 8 параметрди көргөзгүчтү көзөмөлгө алып жүрсөк, мисалы, анда жүрөк оорулардан, коркунучтан алыс болобуз да. Ошон үчүн мен ушул кайрылып кетет элем биздин кыргызстандыктарга. Ушуга көңүл бурсаңыздар. Анткени жалаң эле дарыгерлер жүрөк ооруларына жардам, адамдарга жалаң эле дарыгерлер жардам бере албайт да көп учурда. Стресстен оолак болуу дагы абдан маанилүү. Ал дагы маанилүү, бирок 8 параметр деп бул биз жана Американын ошо кардиология колледжинин баягы немесинде сунуштамасы, дүйнө жүзү ушуну азыр баардыгы кабыл алып колдонуп атат. Анан ошол мен айтып кеткендей эле ошол эң маанилүү бир маселе жана өлүм көргөзгүчтөрүн азайтыш үчүн жүрөк ооруларынын өзгөчөлүгү, булар деген баягы бат күчөйт, бат пайда болот. Мындай адам оорубай туруп эле бир заматта акыбалы начарлап, мисалы жана мен айткан эле острый инфаркт миокарда деп атабыз, ошол оор акыбалга келип, анан өтө бат мындай акыбалы начарлап, анан өлүмгө учураш мүмкүн да. Ошон үчүн бизде Кыргызстанда ошо кардиология борбору керек да, күчтүү кардиолог. Ушул тез жардам системасын, тез жардам кардиология мындай системасын түзүп, ошону Кыргызстан боюнча көзөмөл алыш үчүн бир мыкты, жакшы борбор керек. Мына биздин академик Мерахимов атындагы улуттук кардиология терапия борбору ушул милдетти аткарып атат, дагы деле аткарыш керек. Бирок тилекке каршы бизде баардыгы азыр эски да, аппараттар эски. Адегенде ошол биздин зданиянын ичинде дагы болгон, биздин жанагы зданиялардын ичинде өзгөрүүлөр болгон эмес. Ошол мурун кандай түзүлсө, ошондой эле азыр биз баягы мындай инерция менен кетип атабыз да, мындай өзгөрүүлөр жок да. Ошон үчүн биз азыр мына ошол жанагы инфаркт менен ооруган адамдар, анан жанагы нарушение ритма деп коебуз, жүрөктүн алсыз, курч алсыз болгону, жана кан басымы өтө бийик көтөрүлүп кетип бир оор акыбалга туш келген ооруларга жардам бериш үчүн ушундай жаңы тез жардам кардиология моделин азыр түзүп чыктык да, программаны. Ошол программа Кудай буйруса мына биздин кардиологиянын, улуттук кардиология терапия борборун эл аралык деңгээлге көтөрүш керек. Биздин азыркы чоң максатыбыз, биз жабыла баардыгыбыз ошо Кыргызстанда чоң мындай эл аралык деңгээлдеги, эл аралык дүйнөлүк керек болсо стандартка туура келе турган кардиология борборун түзүшүбүз керек. Ушул ан үчүн бизде бүт потенциал бар, кадрларыбыз бар, жакшы мектеп бар, мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Болгондо гана бизге азыркы кардиология бул мындай жогорку технологиялык ыкмаларды колдоно турган кардиология да. Азыр кардиология айрыкча улуттук борборлор бул жалаң таблетка менен, уколдор менен дарылай турган борбор болбош керек да. Бизде эң алдыңкы технология, инновация негизинде болгон ыкмалар колдонулуш керек. Ошондо гана биз тез жардам берип, мындай ооруларды өлүмдөн сактап кала алабыз да. Ошол багытта Кудай буйруса мына биздин саламаттык сактоо министрлиги колдоп, биздин ошол кабинет министров колдоп, азыр ошол жакшы программаны иштеп чыктык. Ошол ишке ашырып баштадык да. Бул программа канча мөөнөткө, канча жылдык мөөнөткө? Бул программа 5 жыл деп, биз 5 жыл деп алдыга максат койдук. Бирок бул программа эмки жыл иштеп баштайт. Ошол программа бул мындай да, баягы толук мындай циклда, толук цикл деп койсок болот. Ошол тез жардамга муктаж болгон ооруган адам бизге келсе, мисалы, ал деген эмне керек болсо, баардыгын, эмне жардам керек болсо, баардыгын мындай тез
анан жогорку сапаттуу деңгээлде алыш керек да. Сиздердин борбордон. Ошол бир эле жерде, мисалы ооруган адамдын тегерегинде, жакын жеринде бардыгы болуш керек да. Жабдыктар, аны иштеткен жаңы баягы багыттагы адистер, ошолорду иштете билген, баары жеткиликтүү болуш керек. Лабораториялар, ар кандай башка текшерүүчү ыкмалардын бардыгы болуш керек. Анан буяка келген ооруган адам жакшынакай болуп, бүт тез жардамды тез алып, анан аяп чыгып кетиш керек. Ошондо баягы биздин жардамга муктаж болгон оор акыбалдагы адамдар, мисалы каражаты жок болсо, алар деген ушуга бекер же болбосо төлөсө дагы өтө аз акча төлөп туруп, ушунун бардыгын алып үйүнө мындай ооруган адам эмес сыяктуу чыгып кетиш керек. Мындай эч кандай калдыктары калбай, анан бул модель, бул программа көп нерселерди камтыйт. Бунун ичинде ошол жанагы жаңы башкаруу системасы, жаңы жанагындай каржылоо механизмдери, ушунун бардыгы камтылган. Анан бул бизге кандай мүмкүнчүлүк берет? Уруксат болсо мен дагы бир байкайын. Бул бизге мындай мүмкүнчүлүктү берет да. Биз ошол жалаң эле биздин Кыргызстандагы жарандарды жогорку деңгээлде тез баягы жардам менен камсыз кылып өмүрүн сактап калбай, жанагы медициналык туризм бизге кошуна мамлекеттер, чет мамлекеттен, алыскы баягы мамлекеттерден дагы ооруган адамдар билип бизге келиш керек да, дарыланганы. Анан ошол жанагы алар үчүн өзүнчө медицинский туризм деп коебуз, ошол өзүнчө каржылоо баягы мындай система түзүлүп, анан бизде акча топтолуш керек. Биз негизи азыр ошол жанагы биздин мисалы улуттук борбордо биз өзүбүздүн иштеп таап акча таап баягы алган акчабыз болуш керек да. Өзүбүздө каражат болуш керек, көп болуш керек. Анткени азыр бизге Кудай буйруса мамлекет жардам берип, биз ошол азыркы модельди, азыркы системаны түзүп алсак, кийин биз өзүбүз ошону баягы өнүктүрүү жолуна өзүбүз салышыбыз керек да. Биз өзүбүз каражат таап, эми ал деген мындай жөнөкөй маселе эмес, аны кеңешиш керек, аны талкуулош керек, аны бекитиш керек. Ал мыйзамдын чегинде болот сөзсүз түрдө. Бирок эгерде биз ошондой жолго өтпөсөк, мен ойлойм бизде баягы мурдагыдай болуп эле, мисалы 10 жылдан ашык, 20 жыл деп коелук, мына бизде кардиологияда кандай азыркы акыбал боло берсе, ушундай эле баягы эптеп бир аппарат алып коюп, жаңы аппарат, же болбосо 2-3 жаңы аппарат алып коюп, бирок ал деген мындай бир эле бир мындай өзүнчө бир көйгөйдү гана чечет, бир жалпы баягы ооруларды комплекстүү түрдө ооруларга жардам берип чечпейт да. Жакшы экен сиз айткандай толук цикл болуп атат бул жерде. Мисалы азыр мына мисалы биз ошол азыркы модельди мындай өзүбүздүн болгон каражат менен азыр бизге саламаттык сактоо министрлиги, өкмөт бизге жардам берди. Биз ошону азыр иштетип баштадык да. Мына биринчи эле жыйынтыгы, эгерде мурда бизге жана тез жардам скорый менен, инфаркт миокарда менен оорулар келсе, тез жардамга муктаж болгон, алар каражат, алар акча төлөчү да. Азыр мисалы алар келет, алар төлөйт, бирок алар деген эң аз акча төлөшөт да. Анан 100% ошол острый инфаркт миокарда деп коебуз, келгендердин бардыгы реанимацияга келгендер. Азыр алардын бардыгына ошол керектүү мисалы дарылар, жанагы тромбду эрите турган дарылар, андан ары коронография деп коебуз, ал жака барат, андан ары стенд керек болсо, стендтерди бекер коюп атабыз да азыр. Эми биз Кудай буйруса ушуну сактап калышыбыз керек да. Бирок бул жанагы чоң программанын бир эле кичинекей бөлүгү да. Бизде мисалы азыр ошол мисалы коронография кылгандан кийин жана аорта коронарное шунтирование деп коет да, операция. Эгерде ошол керек болсо, бизде ошол бөлүм дагы түзүлөт. Биз азыр ушу моделдин ичинде, программанын ичинде ошонун үстүндө иштеп атабыз. Чет мамлекеттен адистер келет, мыкты адистер, алар бизде иштейт. Анан ошол бир эле жерде бардыгы болот да. Ооруган адам керек болсо, муктаж болсо, барып операция жасалат, шунт коюлат. Анан эгерде такыр оор болсо, жанагындай эң алдыңкы реанимация кыла турган аппараттар, ыкмалар бизде болот, Кудай буйруса. Ошонун анын бардыгын биз программага киргиздик. Ооруган иши кылып бизге келген адам толук өлбөш керек да, өлүмгө учурабаш керек. Биз адамды өмүрүн сактап калышыбыз керек да. Бардык болгон дүйнө жүзүндөгү болгон ыкмалар бизде болуш керек. Ошондо медицина өнүгөт. Ошондо биз чыныгы жанагы ооруган адамга сапаттуу болгондо да. Биз ооруган адамга максатыбыз эң алдыңкы сапаттуу жардамды жакындатышыбыз керек да.
Талант Маратбекович, абдан жакшы азыр көрүп аткан телекөрүүчүлөр дагы кубанып жатса керек. Конституциянын башында так жазылгандай ар бир адам өлкө жараны бизде баягы мындай сиз айткандай сапаттуу жеткиликтүү медицина менен камсыз болушу керек да. Бул сүйүндүрөт. Бир жагынан айрым учурда мындай адамдар арасында ушул өзүңүз атагандай азыр медицинанын көптөгөн тармагы мындай өлбө жаным өлбө деген нерсени кечирип келип атат да. Анан ошондон бир чоң кадам таштап, болгондо да арыштуу кадам таштап ушундай бир чоң өнүгүүгө баруунун өзү бир жагынан сыймык, бир жагынан үмүт байлайт. Ошол эле учурда мындай жомоктой туюлуп атат. Мына сиз 5 жылдык мөөнөттө ишке ашыруу мүмкүн деп атасыз. Бирок биз буну 2023-жылы ишке киргизип, ушул модельди биз уже иштеп башташыбыз керек да. 5 жылдын арасында биз жана өлүм этапы менен да ушунун баары. Бирок бул биринчи этап, биз ошол биздин сиздердин башкы максат өлүм көрсөткүчүн азайтабыз 20%га ушул убакытта. Бирок азыр бул биринчи этап, биз ошол улуттук кардиотерапия борборун эл аралык деңгээлге чыгарышыбыз керек. Буну биз сөзсүз түрдө жасашыбыз керек, башка жол жок. Экинчи этап, биз региондорду да көтөрүшүбүз керек. Ар бир областтык оорукананын негизинде кардио борборлору түзүлүш керек. Алар ошол биздин центрдин, Бишкектеги центрдин филиалы катары, биздин ошол жардам менен, центрдин адистеринин жардамы менен мындай алар дагы ошол тез жардамга муктаж болгон адамдарга алдыңкы баягы ыкмаларды колдонуп жардам бериш керек да. Биз ошондо Кыргызстанда ошол жүрөк ооруларына оор акыбалдагы тез жардамга муктаж болгон аларга жардам бере турган ошол тутум түзүшүбүз керек да. Ушундай кардиология борборлору тутуму, ошондо мен ойлойм, ошондо биздин эл да ошону сезет, биздин саламаттык сактоо тармагы дагы алдыга мындай кадам жасайт да, өнүгүүгө. Антпесек бизде башка жол жок. Биз азыр ушунун баардыгын түзүшүбүз керек. Анан Кудай буйруса, биз ишенебиз, ушунун баардыгы ишке ашат. Башка жол жок да. Бул модельди ишке ашырууга алдын ала эсептөөлөр, анализ боюнча каражаттын суммасы барбы? Суммасы бар. Эми мүмкүн болсо мен сумманы айтпай эле коеюн. Бирок суммасы бар, баардыгы эсептелинген. Азыр мына Кудай буйруса, азыр саламаттык сактоо министрлигинин деңгээлинде ошол өкмөттүн токтомунун проекти даярдаланып, жакынкы арада ошол баягы макулдашуулар башталат министрликтер менен. Анан биз ишенебиз, ноябрь айында чоң үмүт менен күтүп атабыз. Ушул ноябрь айдын аягына чейин өкмөттүн деңгээлинде каралып, анан колдоого ээ болот депчи. Анткени эгерде мындай да, биз ошол канча каражат бизге өкмөт берсе, биз ошол каражатты кайта кайтарабыз да. Өзүңүз айткандай андан ары иштетип кетүү. Болгондо да медициналык туризм деген багытта айтып атасыз. Сөзсүз түрдө биз азыр баягы мындай башка мамлекеттерге медицина жагынан көз каранды болуп, биздин жарандар ошол жака барышып, ал жакта көз каранды болуп, чоң акчасын төлөп, биз ошол маселени чечип, ошонун баардыгын биз кайра өзүбүзгө бурушубуз керек да. Бир дагы Кыргызстандагы жаран ушу жүрөк оору боюнча Турцияга же башка мамлекетке барып, убара болуп, көп акчаны коротпош керек. Баардыгы бизде Кыргызстанда болуш керек. Керек болсо кызыгып, ушу Кыргызстанда ушундай мыкты, уникалдуу ыкмаларды колдонот экен, дарылайт экен деп, башка мамлекеттерден бизге келиш керек. Оорулар, адистер, баягы тажрыйба алмаштыруу, ар кандай жыйындар, тегерек столдор, ошентип гана биз баягы эл аралык тутумга дагы толук кире алабыз. Ошонун тегерегинде эле илим болот. Мисалы биз азыр биздин улуттук кардиотерапия борборунун негизинде эл аралык мындай илимий эксперттик платформа түздүк. Алар уже азыр эле мына өздөрүнүн жардамын берип атат. Көп азыркы биз мына азыр сүйлөшүп аткан ошол программага кирген нерселер ошол эл аралык мындай алдыңкы адистер, эксперттердин сунушу менен дагы ушундай биз немелерге барып атабыз да, чоң кадамдарга. Албетте жоопкерчилик өтө чоң, бирок биз ошого мындай толук мындай ишеним менен ошол кадамдарга биз барышыбыз керек да. Талант Маратбекович, өлкөдөгү ушул медицина тармагындагы негизги жетишкендиктер, ийгиликтер өзүңүз айткандай бул кадрлар, бүгүнкү күндө алар бар, жетиштүү болгондо дагы уникалдуу методдор менен мына операциялар жасалып жатат жүрөккө. Ушул багытта айтсаңыз, жасалып жаткан операциялар деги эле жаңы жетишкендиктер тууралуу. Азыр мен жана айтып кетпедимби? Техниканын эскилигине, азыр талабыга карабай. Мындай да, кардиологиянын өзгөчөлүгү, кадрлар мына жаңы технологиялардын аркасынан келет да. Анткени кардиология бул бүт эле азыр дүйнө жүзү, бүт эле бул технология. Бул деген оборудование, жаңы мындай инновациялык ар кандай системалар ушундай да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө кадр маселесин биз
баягы көңүл бурушубуз керек. Мына азыр биз чет мамлекетке биздин адистерди жөнөтүп баштадык, окуганга. Алар барып окушат, анан кайта келишет. Мына Европанын бир топ университеттер менен сүйлөштүк, кадрларды жөнөтүп даярдаганга. Андан тышкары мына биздин ошо улуттук кардиология терапия борборунда жанагы жогорку технологиялык инновациялык ыкмаларды колдонгон чоң блок пайда болот. Ошол блоктун ичинде экстренная кардиалык хирургия деп атабыз, же гибридная кардиохирургия деп. Ошондой мисалы бөлүм түзүлөт, анан ошого келип иштей турган адистер жакын арада келет. Биздин эле кыргызстандыктар мисалы алар деген азыр мына Россияда, Германияда уникалдуу операцияларды жазышып атат да. Алар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Алар мисалы эгерде биз жанагы немени түзсөк, мен айтып кеткен жанагы тез жардам кардиология блогун түзсөк, жана жогорку технологиялык, алар ошол жака келип командасы менен келип иштегенге даяр болуп атышат. Алар келсе эле биздин кардиология ошолор келип иштеп, биз бул блокту түзгөндө эле өтө жогорку деңгээлге чыгат да. Анан мындай максатта алар менен сүйлөшкөндө алар айтып атат, биз керек болсо кошуна мамлекеттерде жазалбаган операцияларды, жазалбаган ыкмаларды колдонуп ооруларды дарылайбыз депчи. Ошонун бардыгы мындай бизди абдан мындай үмүттөндүрүп атат. Ошолор бизге мындай кандайдыр бир дем берип атат да. Ошондой кадрлар керек. Биз азыр жаңы кадрларды, жаңы кластерди түзүшүбүз керек. Аларга биз көңүл буруп, ар бир мүмкүнчүлүктү пайдаланып, аларга шарт түзүп берип, анткени бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстандан кадрлар кетип атат да. Мыкты адистердин бардыгы каяка кетип атат? Астанага, Ташкентке, Алматага, Россияга кетип иштешип атат. Ошол жактын кардиологиясын көтөрүп атат. Мисалы Казакстандын кардиологиясын көтөргөндүн бардыгы Кыргызстандын ошо биздин эле улуттук кардиология терапия борборунан чыккан адистер. Эми биз азыр эгерде ушундай кылып башкача бир модель түзүп, башка системага өтүп, мындай инфраструктуралык өзгөрүүлөрдү, мындай жанагы башкаруу менеджментин, каржылоо менеджментин өзгөртпөсөк, анда дагы деле кете берет кадрлар. Биз азыр кайта ошолордун бардыгын өзүбүзгө топтоп, мекенибизге кайтаруу, бияка кайтарып туруп, ушул жерден бардык жаңы нерселер, эң алдыңкы нерселер мына Кыргызстандан чыкты деп ушундай деңгээлге биз келишибиз керек да. Антпесек, эгерде азыр ушул кадамга биз барбасак, мына дагы деле кеч эмес. Эгерде азыр ушул кадамды биз жасабасак, мисалы эмки жылы баштасак, дагы бир 2-3 жылдан кийин баштайбыз деп, дагы деле ушинтип убакыт созуктура берсең, эптеп эле бир күндү өткөрүп, бир нерсе жазамыш болуп жүрө берсек, анда биздин кардиологиядагы, биздин саламаттык сактоо системасы дагы мындай коркунучка учурайт. Жок, мындан жаманыраак акыбалга келип калышы эгерде бара берсе, анда адистердин бардыгы кете турган болсо. Эми бул деген эч кимге жашыруун эмес. Азыр бардыгыбыз билебиз кандай, мисалы биздин баягы мүмкүнчүлүктөрүбүз төмөн, биз артта калганбыз. Мисалы ошол эле кошуна мамлекеттерден биз тилекке каршы мына кардиология болуп калабы, башка ички оорулар тармагы болобу, биз өтө көп жылдары артка калып калганбыз да. Эми биз анын бардыгын өзгөрткөнгө азыр деле мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан ушул азыркы мен баягы кыскача айтып кеткен эгерде программа ишке ашса, биз өтө чоң мындай алдыга жылабыз да, чоң жылыш кылып, мен ойлойм, бат арада тез эле мындай биз мындай эл аралык деңгээлге чыгып, баягы башка мамлекеттер менен тең мындай тең ата болобуз. Тең болобуз. Мамлекеттин колдоосу да бул багытта абдан маанилүү. Сиз мына министрлер кабинети, саламаттык сактоо министрлиги колдоп жатат, дем берип жатат. Рахмат. Сиз эгерде чындап эле соңуна чейин ушундай колдоолор болсо, бул жаңы модель, бул ону да толук цикл болуп атат. Бул кайсыл бир эле тармакты же багытты алып аткан жок. Бул бейтап кайрылгандан баштап, ошол медициналык тез жардамга машинасы менен келгенин толук сакайып, же болбосо жакшы абалда чыкканга чейин мүмкүнчүлүк берип атат. Мындайда биздин президенттин указы болгондо, ушул бир 2 жыл мурун указ чыккан, биздин президент указы. Ошондо ошол президенттин указында так жазылганда, жогорку сапаттуу мындай жакшы ыкмаларды колдонгон жардам ар бир жаранга мындай жакын болуш керек депчи. Ар бир жаран ошого жеткиликтүү болуш керек деген ушундай указ болгондо, мен оюмча азыркы биздин жасаган аракеттердин бардыгы ошол биздин урматтуу президентибиздин баягы жарлыгына бардыгы мындай абдан мындай
шайкеш келет да. Ошон үчүн мен ойлойм бул жерде эч кандай мисалы бизде эч кандай баягы неме жок, мындай кандайдыр бир кандай десем баягы сарсана жок да. Биз билебиз, эгерде ушул колдонулуп аягына чыксак, бизде мындай өтө жакшы мындай өзгөрүүлөр болот жалпы саламаттык сактоо тармагында. Сизге рахмат, Талант Маратбекович, келип маек куруп бергениңизге. Мен телекөрүүчүлөрдүн эсине салайын, академик Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунун директору Талант Сооронбаев учурдагы кардиологиянын абалы жана келечекке максаттар, пландар болгондо да маектин жүрүшүндө сиз назар салган ушул кардиология борборунда жаңы бейтаптын толук дарылануусуна шарт түзгөн модельди иштеп чыгып, аны мындайча айтканда кыскача презентациялап, ал биздин ушул медицинага, кардиология тармагынын өнүгүүсүнө эмне берет, бул багытта маек куруп берди. Өзүңүзгө сак болуңуз, амандыкта көрүшөлү.